Bismillahirrahmanirrahim. Kesero менен төрөгөн кызыбыз 10 айлык 5 неделя боюнда бар экен. Төрөгөн кызыбыз 10 айлык дейби? 10 айлык 5 неделя боюнда бар экен. Хирургтар 3 жыл төрөгөнгө болбойт дейт. Боюндан алдырсак болобу? Азыр 10 айлык болсо болбойт да, кандай болот? Кызыңар 10 айлык экен. Эми азыр 5 неделя боюнда бар экен. Мындай болушу мүмкүн, Эми раз ушундай хирургтар 3 жылга төрөгөнгө болбойт дегенден кийин сактаныш керек эле да. Эми азыр боюнда болуп кала турган болсо, карап туруп, азыр эми дагы кеңешип көрсүн. Жөндөн эле боюндан алдырган жакшы эмес өзү. Буга чейин сактаныш керек эле. Эми азыр мисалы ушу 5 неделя бар деп атасаңар, жакшынакай кеңешип көргүлө. Таптакыр болбойт, эненин өмүрүнө, ден соолугуна коркунуч боло турган болсо алдырасыңар анан. Устаз тарыхый имараттарга барып сүрөткө түшсө болобу? Ал имараттын чокуларында кресттер болот. Өзү такыр эле биринчи сүрөткө түшүү маселесинде. Жакшы эмес бир. Сүрөт тартуу, үйгө портреттерди илүү тияк бияктардан эми шарияттын көз карашы боюнча жакшы эмес. Эртеге кыямат күнү эң чоң азап ошолорго деген. Пайгамбарыбыздын сахih хадиси бул. Ошон үчүн мүмкүн болушунча узааракта. Себеп пайгамбардын шарияты кыямат күнгө чейин дагы ошон үчүн ширкке алып бара турган ар бир нерсени тамырын түбүнөн чапкан мурда элечи. Эртеге алып барып туруп. Адамга зыян бере турган жөнөкөй нерсе эмес да булчу. Кайгы эми жүрөктө бүтөлүп келатканда бир көрүп эсте берип, кайрадан жүрөктү алганат да. Ошон үчүн жөнөкөй нерсе эмес бул, ар биринчи айтылганда. Ал эми мына кресттери бар, эмне дедиңиз? Тарыхый имараттарда чокуларында кресттер бар. Таптакыр болбойт буга. Мен телефонду азыр телефон ушунча жалпыранып кетти, телефон ичинде болсо мен бияка сыртка чыгарып деле неме. Мүмкүн болушунча узаагыраак болгон жакшы. Салам алейкум. Мен бойдокмун. Үйлөнөйүн деп кыздар менен таанышсам, ажырашкан, баласы бар кыздар туш келип жатат. Мен каршы эмесмин. Апам каршы, атам макул дейт. Эмне кылсам башым катып калды. Ата-энеңиздин кеңешин угуңуз да. Албетте шариятта деле мисалы кандай десем, бала чакасы бар, аялды деле алса каршы эмес. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Жабир ибн Абдулла разияллаху анху айткан. Жабир деген. Ал үйлөнгөндө, үйлөндүмбү? Ооба, үйлөндүм деген. Кандай, кыз алдыңбы же кыз эмеспи? Жок дедим. Ушул аял эле алдым аны. Жуан алдым дейт. Айты, кыз албайбы элең деди. Кыз албайбы элең деди. Пайгамбарыбыздын кызыктыруусунда. Тамашалашат эле, ойношот эле, жана башка бир топ нерселерди айткан. Таттуулук жашоо болот эле деген Жабир разин айтты. Мен атам өтүп кеткен деди. Бир топ карындаштарым бар деди. 7-8 карындаш бар ошо. Анан эгерде кыз алып турган болсо, ошолор менен эле тең болуп калып, тополоң болуп аларды карай турган бирөө керек дедим. Чачын тарай турган, ары бери жуунтуруп карай турган. Пайгамбарыбыз айтты, акылдуу чечим кылдың сен. Там берди мындай карапчы. Эми бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деле 25 жашында 40 жашта Хадиша энебизди алган. Хадиша энебиз 2 турмушка чыккан болчу. Бул жерде тыюу нерсе жок. Бирок караңыз да, өзү негизи сиз өзүңүз үйлөнө элек болсоңуз, мен деле айтканым, турмушка чыга эле кыз алыңыз. Бирок ошол эле кезде шарият мындай эшиги кең. Ушул эле болот, мынал болбойт деген жерибиз жок да. Бир жөн эле кызыктыруу, айтуу, сунуш бул бөлөк нерсе. Бирок саптен таптакыр эле болбойт деп калсаңыз, анда ала бересиз. Салам, бирок ата-эне менен сөз кеңешиңиз. Ата-энедей сизге ырайымдуу, боорукер, сизге жакшылык каалаган эч ким жок дүйнөдө. Салам алейкум. Каба жөнүндө кененирээк маалымат айтасызбы? Кээ бир маалыматта Кабанын ичинде көтөрүлүп турган таш бар дешет экен. Кээ бирлери анда эч нерсе жок дешет. Ушул маалымат жөнүндө айта кетсеңиз. Каба Алла Тааланын үйү, Байтулло. Алла Таала аны ыйык кылган. Аллаху акбар. Бардык пайгамбарлар таваф кылган. Бардык мусулмандардын кыбласы. Бул Байтулло барга отурган, Кабаны караган ибадат. Кабаны пайгамбарыбыз айткан, караган нак ыйман деген. Кабаны бир карап койгон,
башка жерде 1 жыл орозосун кармап намаз окугандан жакшыраак деген. Кыбла башка бул. Кабада канча касиет бар. Мультазам дегени бар, Хаджар Асвад деген, Рукуни Йемени деген бар, Мизаб Рахма деген бар, Хатим дегени бар. Алла, эмне деген кереметтин бар аякта. Бирок ичинде алхамдулилля 2016-жылы Алла Тааланын жардамы менен Кудайга шүгүр Кабага кирип чыкканга Алла Таала мүмкүнчүлүк берген да. Ошо биздеги депутаттар бар эле, ошол кездеги Асылбек Шарипович, Тазыбек Икрамов, Мухтибек Усупович, Кудай рахматы Чинвай Ахунович бар эле. Кудай рахматы о киши, Динара Шатаевна Исаева бар эле. Сайдулла бар эле, Нишанов. Төрөбай Закирович бар эле, Канат Исаев бар эле. Да ошондо дагы бир топ, алхамдулилля, дагы жан эмелери ошол 21 январь болчу. 2016-жылы ошондо Кудайга шүгүр ошол Кабага кирип чыкканбыз да. Алланын жардамы менен ошондо эми ачып кирип, машалла ибадат кылып бир жарым сааттай. Анын бирок чын айтсам, мындай таңыркап караганга дух жетпеди да. Ага мүмкүн эмес да. Мындай киргенде көздөн жаш чыккан, чыкканда токтоду окшойт. Мен эле эмес, бардык ошондой. Мен го мели кичине бир аз болсо дагы динге мындай билип окуп да. Мына биздеги депутаттар анча андай деле эмес эле да. Бирок көздөрүнөн бардык 4 тарабына тең намаз окуп, шашылбай машалла. Чык деген киши жок, Кудай берди бизге. Алла берди. Кайра намазды кайра. Ичинен бул жагынан дуа, ичинде өзүнө замзам. Шунун ичинде мына көтөрүлүп тура турган таш жок аерде. Көтөрүлүп жерге тийбей турган таш депчи, андай жок. Ичи Алланын хидаят, нур, рахматы менен толтурат да. Жүрөктү баса турган. Так мындай түркүктөр мындай турат, болду. Саламу алейкум. Менин суроом, ысытылган тамакты жесе болбойт дешет. Ушул динде кандай каралган? Ашкан тамакты төксө ысырап болот да. Туура, ысырап болот. Ысытылган тамакты кайра ысытында эме жегенди медицина тарабынан карап, ден соолукка жакшы эмес деп айтышат. Шариятта тыйысу жок. Анан муну эгерде сиз каалабасаңыз, анда эмеге бериңиз, атым эле тоокторго бериңиз, малга бериңиз. Атак жесеңиз боло берет. Жесеңиз боло берет. Бузулбаса эле, негизи эле ошо бузулбаш керек да. Кайра ысытып жесе эчтеке болбойт. Бузулбасын. Айнып кетпесин, уланып кетпесин, жана башка нерсе болуп кетпесин. Саламу алейкум. Каза намаздардын санын так билбей, кээ бирлерин унутуп же кошуп окуп койсо зыян болбойбу? Жок, зыян болбойт. Ашык окуп койсоңуз, нафилдин санына кете берет. Кичине ашыгыраак кылып койгонуңуз жакшы. Мына таразадагыларга биз айтабыз го, 1 килограмм 10 грамм кошуп кое бер. 999 кылба депчи. Кичине кошуп кое бер. Эртеге жетпей калса ошо чатак. Вайлул лил мутаффифин дейт Алла Таала. Ошо таразадан кемиткендер бар го. Бирөөгө тартып берсе толугу менен, өзү алса толугу менен, тартып берсе кемитип берет. Мыналарга Алла Таала айткан, шору курусун деген. Дозоктун бир өрөнү бар, дозок өзү пана тилейт деген, вайл деп. Ошол жерден жай берилет ушуларга деген. Ошон үчүн тараза менен иштеген, литровый болсун, метражный болсун, килограммовый болсун, бардыгына коркой эле таксыр эле. Адам акысы өтө оор да болчу. Метр тартып атат го, 1 метр кылып мындай көрсөтүп туруп 95тен кармак коет. Андай болбойт. Ар жерде бар мындайларчы. Май куюп аткандарда деле ошондор. Бензиндерде бар тугандар. Бул вообще болбойт. Кичине нерсени анда береке дагы жок, жакшылык дагы жок, билип коюңуз. Анан көрөк толугу менен, эгерде колуңуздан келсе, кичине бир 10 грамм кошуп деле бериңиз, ушу жакшыраак. Рисковать этпейчи. Стрелканы точно түздөйм деп отурбай. Кичине кошуп берип коюң бул. Чында. Бул жаман нерсе. Кудай кааласа кичине кошуп берсеңиз, Аллахым сизге береке берет. Ишенип коюң. Бул кудайлыкка бар, пайгамбарыбыз айткан. Пайгамбарыбыздын айтканын келип эле биз сизге мынтип айтып атабыз, биз өзүбүздүн жаныбыздан чыгарган нерсебиз жок, Кудай сактасын. Тайтамдардыкына барсам, кой союшуптур. Ал койдун этинен тамак жасады жеңем. Аны жеп алгам. Азыр болсо ал кой өлүп калган кой экен. Билбей жеп алгам.
намаздарым кандай болот, эмне кылам, 5 мал намаз, тахажжуд намаздар, Куран окуу, эми кандай болуп калат, ороза кармасам болобу? Аллах. Бул билбестик эми сиздикичи. Эмне кыласыз, кичине истигфар тоба кыласыз, садака берип коюңуз. Бирок ошондо да кичине тактап коюш керек, элегеде шек күмөндү. Ага дагы мисалы болбой турган болсо, сиз эми билбей калдыңыз. Бирок наркыларга айтыңыз да андай кылбасын депчи. Таксырлар Кур'ан-ы Каримде Алла Таала ачык айткан өлүктүк арам. Харрама алейкумул майтата вад-дама вал-лахмал хинзир ва ма ухилля бихи ли гайриллах. Алла Таала арам кылган. Харрама алейкум майтата, өлүктүктү арам ал. Кийин барып анан кийин кичине бычак тартып бергенде кан чыкты, кан чыгат да бардык жерден бир аз болсо да. Ошон үчүн жокто, өлүп калдыбы, арам өлдүбү? Кичине сизге көзүңүзгө неме болушу мүмкүн. Кап ушу жакшы кой эле, жакшы ошо семиз кочкор эле, ушулардан эмне кылам деп көзү кайтпай кой. Деп анан кийин нар жака бер жака берип бергеничи. Көбүнчө тияк бияктардан алып келатканда, тоолордон алып кеткен машинага кысылып өлүп калат экен да. Анан ошо ойдон келтирип анан кийин мясокомбинатка же болбосо анау Ош базарга да тияк бияктардан неме кылып туруп эле берип берет экен да. Мына жакшы депчи. Туугандар, өзүбүздүн алкымыбызды бузбайлы, элдин алкымын бузбайлы. Арам жедирбейли, арам жедирбейли. Жаман нерсе, өтө жаман нерсе. Анан көрөк ошон болду. Акырты таштап коюңуз, ит-биттер жесин. Ит-биттер жесин. Адамга бербеңиз аны. Алкым таза болмон үчүн ибадат кабыл болбой калат. Мындай нерселерге бул аркылуу көптөн оору пайда болот, билесиз да? Күнөөсү өзүнчө. Ибадаттын кабыл болбогон өз жайында. Бул аркылуу мүнөздөр бузулат, угуп алыңыз. Көз караш, адамдын пейили бузулат бугачы. Жөн эле Алла Таала арам кылган эмес. Алла кайсы нерсени арам кылса, ошонун рухка дагы, денеге да таасири бар. Экөөнө тең таасири бар. Дүйнөсүнө да, ахиретине да таасири бар да. Экинчиси айтады, ваддама, кан дагы арам. Арам. Чочкон эти арам. Алладын аты аталбаган, башка бир пирине, шейхине да бир баранча ошолор атагандардын бардыгы арам деди. Кайнатамдардын карызы бар экен. Күйөөм тапкан акчасынын 90%-ын ата энесине берет. Мага өзү билип бир аз болсо да акча бербейт. Акча бериң десем, сен акчаны эмне кыласың дейт. Мисалы 100 миң тапса 90 миңин берет. Өзүнө аз эле алып калат. Анан аны көрүп, мен күйөөмдө акчасы аз эле болсо мен кантип сурайм деп сурай албайм. Аялдын муктаждары эркектикине караганда көп. Күйөөмө акча сурап, жаман көрүнүп, көз каранды болгум келбей иштеп баштадым. Иштесем, эми иштеген айлыгыңды мага бересиң деп, экөөбүздүн ошонун арасынан урушмай болду. Тугандар, каниет деген өтө чоң сыпат бар да. Үй бүлөнү кармай турган, үй бүлөнүн кутун тута турган каниет деген сыпат бар. Азына деле каниет кылайлы, кийимге деле, тамакка деле, үйдөгү нерселерге деле, кастрюль, башка нерсе канча болсо деле алхамдулилля баарына каниет. Буга сиз уялбаңыз. Сиздики бу модадан калып калса деле алхамдулилля ошол чыныңыз бар. Ошол аты эмне эле? Термостар, башка бардык алхамдулилля. Уяла турган нерсе ал уятсыздык. Намаз окубаган, жылаңаштык, абийирсиздик, мынадан уялың, жалган сүйлөп, ушактагандан уялың. Биз бүгүн азыр ушуга карап туруп, кичине кийим эски болуп калыптыр, былтыркы кийимден быйыл кийемби деп. Аллаху акбар. Алхамдулилля, биз ушуга биздин ушуга кетип калганда көпчү. Ушуга анан мынандай келип туруп маселелер чыга берет. Эми бала ата энесине берет акча. Анан кимге берет анан? Ата энесинин кажетине. Бирок ошол эле кезде ар бир бала туугандар үй бүлөсүн да унутпасын да. Үй бүлөсүн да унутпасын. Ата энеге бербесин деген жери жок. Бирок үй бүлөсүндө кыямат күнү жооп берет бул. Бул татаал маселе. Акыркы нанды кимге берет? Баласынабы же атасынабы? Шариаттагы. Кандай болгон чакта дагы туугандар, менчи бул үй бүлөсүн да унутпаш керек, бирок шариаттын чегинде. Шарият исрап эмес, шариаттын чегинде багуу буга милдеттүү фарз бугачы. Ата эне дагы алхамдулилла алардын бардыгына берип турат. Ошон үчүн силердин ортоңордо
ал акчага эле неме кылбагыла, ал ортого түшүп, кандай десем, орто жолду тандаш керек, мунаса кылыш керек. Мынаны буга иштетели, буга иштетели, кажетти бүтүрөлү деп. Негизи үйдөгү алхамдулилла анан көрө руханият, ибадатты күчөткүлө. Никеде махырга 30 000 сом сепочка сурагам. Эми ошол айтылган ценага сепочканын өзүн эле алышым керекпи же сөйкө кошо алсам болобу дейт. 30 000 сомго деп сураган болсоңуздар, нике кыйылган болсо, 30 000 сомдун ичине эмне кирсе алсаңыз боло берет. Сөйкө, дагы эмне дегендер бар? Сепочка дагы кошсоңор боло берет. Кысасы 30 000ден ашпасын да. 30 000ден ашып эле, не ничөө 1 000 коштум десе, аны айкөлдүлүгү да. Айкөлдүлүгү. Саламатсызбы? Жалгыз бой аялмын. Мындан 4 жыл мурун эркек киши карыз алган. Ушул күнгө чейин бербей атат. Кандай жол менен акчаны ала алам? Аллаху акбар. Сиздин сабактарыңызга көп катышат. Дайым сиз айткан маселени көп угат. 5 мал намаз окуйт. Акчаны айтып ала албадым. Эмне кылсам болот? Кой, биздин сабакка катышканды берип койсун. Уят. Ушунча барды бүткүл дүйнө көрүп атса, уят. Тем более иншалла жалгыз бой аялгачы, наоборот, ошо канча акча алган болсоңуз үстүнө кошуп берип коюң. Тездетип бериңиз. Ал мисалы ушуга чейин азыр кайрылып атат. Сабак окуп 5 убакыт намаз окусаңыз, Кудайдан коркосуз. Анан көрөк, ошо ачка калып болсун акчаны берип коюң таксыр. Кийимиңизди үстүдө куртканы сатыңыз, кыш өттү болду. Кудай кааласа күз келсе көрө жатарбыз деп. Нардан бери тез берип коюңуз анан та. Assalamu alaikum устаз. Баланы канча жашта сүннөткө отургузуш керек? Жана эмне нерселерди кылыш керек? Пайдаларын да айтып коюңузчу суранычы. Баланы сүннөткө отургузганда, мындай карап биздеги 4-5 жашарда мындай неме бар. Жакшы эле өзү мына жылда мына деген жер жок да. Кээ-бирлери болсо ошол төрөлгөндөн кийин ушу канчалык эртерээк болсо ошончолук эртерээк сакаят дейт. Эртерээк кылгандар дагы бар, мисалы карап туруп. Бирок биздеги ушул эмелерден 4-5 жашар мына эң жакшы. Кичине өтө дагы убактысы өтүп кетпейт, өтө дагы эрте эмес. Устаз, кир самын колдонсо болобу? Бир сабакта сиздин уктум эле чочко кошулат деп. Караңыздар, ар кандай самын бар да, кээ бирлерине кошулат, кээ бирлерине кошулбайт. Кошулган боло турган болсо болбойт. Кир самын болобу, арак самын болобу, кандай гана болгондо дагы эгерде чочконуку кошулуп кала турган болсо болбойт таксырлар. Сакталып жок болот го, сакталып жок болот го кир самындардынчы. Бир эмеде келип бар. Анда карап туруп үстөмдүүлүгүн алабыз да. Мисалы Турцияныкы келип калды, Ирандыкы, Саудиян, буларда Кудайга шүгүр чочкого неме кылбайт депчи. Ана мисалы Россиядан келип калды, булар көбүнчө чочко багат, булар кошуп коет. Составы эгерде белгисиз болсо, уже наркы мамлекеттеги көпчүлүккө карап туруп, анан этияттайбыз да. Так. Саламу алейкум, алейкум ассалам. Ажеке, жин чыгарган молдо үйдү тазалап берем деп 25 000 сурап атат. Берсек туура болобу? Маша. Үйүңүздү өзүңүз эле тазалап коюң. 250 сомго бир шыпыр каласыз. 25 000ди берип не аласыз? Ошо менен эле жакшынакай тазалап, 4 бурчуна аятал курсуну окуп коюң. Каяка? 4 бурчуна. Бүттү. Сиз просто шектенбеңиз да өзүңүзчү. Окуганда ишенип окуңуз. Сиз просто молдого ишенесиз. Мейлиби? Ошон үчүн алхамдулилла жакшы. Эмне үчүн өзүңүзгө ишенбейсиз? Ошол молдо окуганда өзүңүз окусаңыз болбойбу? Наоборот, өзүңүзгө күйгөндөй башка бирөөсүгө күйбөйт, билип коюңуз. Ошон үчүн өзүңүз эле окуңуз, алхамдулилла. 25 000 үйдөгү бюджетте калат. Туурабы? Ага садака берип коюң. Ошондо калтырып калдым деп сүйүнбөй, 5 000 сомду садака берип. Ошондо на тияк-бияктардан калтырып иншалла. Садака раддул бала, балени кетирет булчу. Бирок аятал курсун тугандар, бул Абдурахман ибн Ауф разияллаху анхунун амалынан да үйдүн 4 бурчуна окуйт эле. Коронун да 4 бурчуна окусаңыз болот. Окуп коюңуз. Ар кандай көз бар, ар кандай сыйкыр бар, азыр өтө көбөйүп кетти азыр. Бири-бирин дубалаган, бири-бирин ушу черный магия, кара дуа деген азыр ушу жарышмай болду да, ушуга жарышмай. Арамда. Ла илаха иллаллахул маликул хаккул мубин дегендин кыргызча мааниси кандай? Ла илаха иллаллах Алладан башка илах сыйынганга лайыктуу зат жок.
Маликул хаққул мубин деген, малик деген падыша деген. Хақ ақиқат. Мубин ашық айту, ашық баяндоо, арамды, адалды ашықтап коюучу Алла Таала. Уақыт болып қалды бе? Я. Мен қареке бар уақыт ішінде? Же бітті бе? Қареке алатын шықпайды қоясың. Я. Кішкене біраз уақыт болса айтабыз, а? Уақыт болып қалса анан айтып қойса бітіреді. 10 минут бар, алхамдулилля. Менин иним көп ооруп атат, доктордан таза чыгат, анализи таза чыгат, жүрөгү сыгылат, башы ооруйт. Үйлөн десек үйлөнбөй атат. Кыздар менен сүйлөшүп ала турган болгондо кыздар отказ кылып атат. Мен ойлоп атам, бирөө окутуп койгонбу деп. Эмне кылсак болот? Өзү ичпейт, чекпейт. Шымынан түйүлгөн жип тапкан элем. Окутуңуздар анда. Өзүңөр окуй албасаңар карап күчтүүлөргө барып окутуңуздар. Ассаламу алейкум, устаз, чачты прическа кылса болобу? Интернетте ислам динин үйрөтүп, бирок прическа койгондорго кандай карайсыз? Негизи эле чачты толук алып койгон жакшыбы, же сүннөт боюнча өстүргөн жакшыбы? Чач боюнча мындай турганда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чач койгон. Бирок айткан, кимдин чачы болсо, мейли башында же сакалында, аны таза кармасын, сыйласын деген да. Сыйласын деген мааниси ушул, аны жууп, тазалап, майлап, тарап турсун деген сөз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жилкеге чейин чач койгон. Кимдин машалла эмес. Кээ бир учурларда кулакты мына жумшагына чейин болот эле. Бирине чейин болот эле. Бирок жакшынакай кылып койсо. Так, ким чач ала турган болсо, анда тегиз алыш керек. Жарымын алып, жарымын албай, капталдардын баардыгын алып салып, үстүн калтырмай, анан кызыл, фиолетовый, сары түскө боемой, булар болбойт. Ошон үчүн мисалы жарашыктуу эле, алхамдулилля, койсо болот. Бирок тегиз алуу маселесинде. Да. Устаз, аял киши спа салонга барса болобу? Жакшы эмес. Жай намаздын кымбатында окуган намаздын жана арзанында окуган намаздын сообу бирдейби? Жок, арзанында окуган сообу көп. Ата-энем умрадан келишине жай намаз кымбат арзан кылып алдык. 1000 сомдук, 500 сомдук, 300 сомдук. Булар ысырапкерчиликке жатпайбы? Жок, эми карап туруп анзилин наса маназилахум, адамдардын өзүнүн даражасына карап сыйлагыла деп пайгамбарыбыз айткан жери бар. Карап, кээ бир жай намаздар кымбат, бирок сапаттуу болот да. Аны мүмкүн, машаалла, бир 10-20 жыл окутуш мүмкүн. Сапаттуураак. Кээ бири сапатсыз түрүлүп, бырышып, нардан бери тезирээк тешилип кала турган. Bunday ора турган болсо, бул исрапка кирбейт бундайлар. Бирок жөндөн жөн эле экөө бирдей эле анан кийин кичине тияк бияк неме кылып эстегенде, жай намазда тургандар однотонный алыңыздар. Адамдын пикирин чачыратпайт. Кээ бир мешіттерге кирип калсаң, анча-мынча машаалла биздин таксырлар бар, анча-мынча мына аксакалдарды дамла карасаңыз мынан дейт. Мындай карап турсаңыз, бир анасы бир бут күлүп аткандай да, бир сөлөкөт, анын мурду, башы, кулагы ушуга чейин немелерди. Булар ошо дин душмандары иштешкен дейт да. Чындап эле тура калсаң, ошол эске келет да. Алайын десең мүмкүн эмес да кайра элечи. Ошон үчүн мурунтан эң жакшы неме болуп келген однотонный. Однотонный деген түшүнөсүз, бир не деп коет, бир өңдүү. Салам алейкум. Россияда жашайбыз. Кызым 14 жашта, жакында намазга жыгылат. Ниет кылганда орусча айтса боло береби? Кыргызча жакшы түшүнбөйт, тили да жакшы келбейт. Боло берет. Да. Орусча айтса эчтеке болбойт. Кайсы тилде болсун айта берсин. Ниет өзү тургандар мындай. Ниет жүрөктүн амалы. Тили менен айтпаса деле жүрөктүн амалы эске алынат. Эске алынат. Тили менен айтып койгону эмне үчүн азыр гаплеттин доору, бекапардын доору, тили менен айткан аалымдар мустаксан деген. Болбосо учурунда тил менен айтканды бидат деп чыккан. Ниет тилдин амалы эмес, жүрөктүн амалы. Мисалы азыр сиз куптан окуйын деп айтасыз да, ниетиңизде куптан эле турат. Бирок тилиңизде шам деп алдыңыз да. Өтө берет бул нормально. Бирок азыр иншалла ушунча көбүрөөк сабак болуп калды, турдук дагы сиздин жүрөгүңүздө шам, тилиңизде куптан десеңиз дагы өтпөйт. Азыр куптан окуйбуз. Чындасызбы? Бирок сиздин оюңузда, пикириңизде, ниетиңизде кайсы шам окуйм деп турдуңуз дагы, тилиңиз менен куптан деп айтып алсаңыз дагы, шарият айтат, бул ниет кабыл эмес дейт. Ошон үчүн демек будан билинди эмне экен? Жүрөк экен да. Албетте ошо жүрөктү кичине контроль кылып, оңдоп, эске алып келе турган нерсе тил менен айтып койгон, мустаксан деп айткан. О тил арабча тил айтсаңыз болот. Мурда мына биздин коомчулуктачы фарсча айтчу, тажикча айтчу ниеттерди. Алымдарыбыздын баарынан. Анан бирөө сурап атат, кыргызча. Кыргызча айтса, кыргызча айта берди. Өзбекче айткыла.
мына дейді орысшаға ал орысша айта берсін. Assalamu alaikum, менің жолдошым 46-ға шықты. Дағы еле ақылға кірбейді. Өзім 5 уақыт намаз оқимын. Қанша қылған күнәлерін Алла үшін кешіріп келем. Оңолор деп қанша өмірім өтіп кетті. Жақында 5-ші неберелі болауыз. TikTok-тогу беймани келіндер менен кечке отырады. Сен көзің менен зына қылып атасың десем, ұқпайды. Мен чарчап бүттім. Ақыры ажырашып кетсем бе деп та ойлағам. Мені сыйлаваса, қиратып ақша таппаса, қыздарын бетін жерге қаратып бүтсө уяласын. Сөзімді ұқпайды. Жин кіріп алған бы деп та ойлайым. Кеңешіңізді беріңізші, іші тақыр жүрішпейді. TikTok'ta отыра берсе, іші жақсы жүрішіп кетеді деген ойда ол. Қаяқтан жүреді? Тоға қылдым мен. Тоғандар, арам бұл арам нәрсе. Өзгөчө мындан үйленгендерге, намахрам аялдар менен, турмушка чыккандарға намахрам эркектер менен мындай сүйлөшүп, тамашалашып, кармашып, чай ичип, дагы тияк-бияк тийишип, бул болбойт булар. Шарият жөндөн тыйган эмес токсон. Булардын баары сактана эле, акыркы күндөр ушундайлар көбөйүп кетти. Булардын баардыгы мына соц тармактар шайтандын куралы деген ал чын эле. Туура нерсеге пайдалансак, ал жакшы. Эгер туура эмес болсо, ахиретиңди талкалайсың да. Ошон үчүн иншалла анан көрөк этияттайлы. Мен аял киши Москвада мигрантмын, намазы тургузууга аракет кылып атам 1 айдан бери. Башта бир маал эле окучумун, бирок азан укпай эле окуп коёмун. Боло береби же сөзсүз азанды угуп телефондон, анан окуш керекпи, билгим келет, рахмат чоң. Жо аялдарга намаздын убактысы кирсе, ал жерде Москвада 4 эле мешит бар, андай чоң, каерде азан угулабы, угулбайбы. Азан угула турган квартираңар жакын болсо, анда азандан кийин окугула. Азан угулбай турган жерде болсоңор, эркектер болсо азан айтып койсун намаз убакыт киргенде. Аялдар азан айтпайт. Эгерде жок болуп калса, анда окуй бересиңер. Азан деле айтпайт аялдар, комат деле айтпайт, намазы сразу эле убакыт келгенден кийин окуй берет. Макулбу? Мурункуга эстегенде жооп берип да кошумча айтып коеюн туганда. Сабырдуулук жана ага алхамдулилlah бир дааватка, Алланын жолуна чыгарганга, мечитке жибергенге аракет кылыңыз. Ошондо иншалла үй бүлө бекем болот. Мен Москвадамын, ушул жакта магазинде иштейм деп жатам. Бирок ал магазинде спирттик ичимдиктер дагы бар. Тапкан акча мадалбы же арамбы? Орустар алышат. Айла жоктон кассадан өткөрүп беребиз. Жакшы эмес. Аракты чыгарган, саткан, ташыган, көтөргөн, сатып алган, куюп берген, жумшаган, ичкен, бардыгы күнөөдө шериктеш, бардыгына наалат деген да. Assalamu alaikum ajake. Zayıvım yaşayayım deyit. Kaynene mınavayt. Kaynelер жөнүндө бир аз маселе айтсаңыз. Аллахым. Ушунун бардыгы үйдө бекер отургандан, ахиретти ойлонбогондон, имандын сабагы үйдө жок болгондуктан мына ушу келип чыгат да. Эгерде биз баарыбыз алхамдулилlah Алладан коркуп, мүнөзүбүздү оңдосок, ибадаттарыбызды жайына келтирсек, убактыбызды текке кетирбесек, ахиретке даярдык көрсөк, мынандай урушканга, жаңжалдашканга кайнене келинден убакыт сыян болмок эмес да. Бекерчинин баарына келтирип чыгат бардыгында. Не деп айтабыз эми? Бардык кайнене ушундай Алла Тааладан коркуп, башкалардын пайдасын, келиндин пайдасын ойлоп жашаса, келин кайнененин пайдасын ойлоп жашаса, ошондо бактылуу. Болбосо бул дайыма уланып келе берет. Муну токтото турган жол имандан башка жол жок. Амалга алек кылуудан башка жол жок. Я. Assalamu alaikum устаз, мен 5 убакыт намаз окуйм, ичимден токтобой жел чыгат. Даараттан кыйналам. Докторлар жардам бере албады. Мындай, даараттан кыйналсаңыз, эгер дайыма эле жел чыга бере турган болсо, анда ар бир намазга даарат аласында окуй бересиз. Кийинки мындай да ар бир 10 мүнөт сайын сизде жел чыгып тура турган болсо, сиз үзүрлүгө киресиз. 1. Экинчиден, пешимдин бир даараты менен жел чыга берсе дагы асырга чейин канча намаз окусаңыз боло берет. Бирок асырга келгенде сиз ал жерде дааратты жаңылайсыз. Асырдан кийин каза окуйм десеңиз, же Куран окуйм десеңиз, ошол даарат менен окуй бересиз. Жел чыкса да окуй бересиз. Чүнкү Шамда боло турган болсо, Шамга кайра даарат аласыз, Куптанга чейин ушундай. Себеп дегенде бул үзүрлүү. Үзүрлүлөрдүн сүрөтү ушундай. Жок. Эме мустахаб кылынбайт. Мустахаб дегени, эгерде жел чыга турган болсо, ажатканага барып, истинжа суу менен жуубайт. Истинжа суу менен качан жууйт? Угуп алыңыздар. Улуу зара, кичи зара кылганда. Ошондо гана истинжа.
ошол чыккан, зара чыккан, заң чыккан жерди гана жууйт. Жел чыкканда ал жака барганын кажети жок, жууганын кажети жок. Assalamu alaikum устаз. Калың менен махырды айтып коесузбу? Азыр көпчүлүгү түшүнбөй айтышат. Буну көп айтканбыз. Кудай кааласа калың менен махыр экөө. Калың деген кыргызча, махыр деген арабча. Бир эле. Assalamu alaikum. Кокус адам өтүп кетсе, ал адам көп адамга карыз болуп, анан анын карызын балдарынан төлөө деп доолап келсе, төлөш керекпи? Төлөш бериш керекпи? Мүмкүнчүлүккө жараша дейм. Ата карыз болуп калды, ахиретте кыйналбасын. Мына жерден алхамдулилlah алар дагы кичине аз-маз карызын кечсин, азайтсын, бала чакасы биригип туруп төлөгөнгө аракет кылсын. Эркек киши кандай аялга үйлөнсө болот? Бейиштик аялга үйлөнсүн. Имандуу аялга үйлөнсүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, динин карап ала бергиле деп. Бактылуу болосуңар. Амин. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Бирахман.